проблеманын баары, урматтуу коллегалар, ушу кеч болгондон болуп атат да. Баягы эле ТЭЦ жарылып кеткенде анан кийин ТЭЦти карайбыз. Кодекс иштебей, жанагы Ырыскелде Сөнөбөч айткандай, элибизге түкүрүп салгандан анан биз кодексти карап атабыз да. Азырында мен прямой эфирден карап көрдүм теге. Эшикте чырылдап, жана биз эл деп атпайбызбы? Эл митингде чырылдап атат. Жогорку кеңеш чыкпайбы, өкмөт келбейби депчи. Биз болсо бу жерде вице-премьерди Москвага узатып атабыз. Вице-премьер аянтка чыкпайбы? Өкмөт аянтка чыгып, элге түшүндүрүп, эмне чаралар көрүлүп атат. Биз эчтеке болбогондой болуп туруп, азыр муну Москвага узатканыбыз жарабаган иш болуп калды. Ошондуктан мен ойлойм, урматтуу төрага орун басарлары, комитеттин төрагалары, фракция лидерлери бар, бир акылдашып туруп, эшикке чыгып туруп бир жооп бериш керек го дейм. Элди успокоить этип, мына карайын деп атабыз, вице-премьер бизде отурат, миграция жана башка. Бир таза эле бир өзүбүздүн неме ак үйдөн чыкпай отурганыбыз ал маселени чечип койбойт болуш керек да. Ошого бир реакция кылып койсоңуздар. Мен жооп берем. Кенжебек Сатымкулович, биз реакция кылдык. Азыр эле 1 саат мурун мынакей вице-спикер Мирлан Исакбекович делегаттарды кабыл алды. Жогорку кеңешке келишти. 5 кишиден топ түзүлгөн делегат кирип, отуруп сүйлөшүп чыкты азыр эле. Биз ишибизди кылдык. Алардын маалыматын уктук. Алардын бизге кайрылуусун алдык колубузга. Мигранттар боюнча мына азыр бизден жогорку кеңештен угулат деп да айттык. Ошону күтүшүп атат. Бул боюнча биз жогорку кеңеш ишибизди кылдык.